Assalamu alaikum agayın, salamatсыздарбы көрөрман. Бүгүн мына жогорку соттун төрагасынын кабылдамасында отурабыз. Замир мырза, işleriniz жакшы, саламаттасызбы? Анан кийин бул сиз жөнүндө биз теледен көрөбүз. Жогорку кеңешке барасыз. Анан деги сиз өзүңүз бизге кыргыз тилине, мамлекет тилге көрман деп эсептейбиз. Жетекчилердин арасынан да. Ana bugünkü bizni ele tırstandırıp atılan mına memlekettin ahvalı, ayrıca Borbor'da, ayrıca sizdin şu başkarıp atkan sos sistemasında көп жылдар байкап жүрөбүз, көрүп жүрөбүз, аны айтып да жүрөбүз. Абдан судьялардын баары ушул орус тилинде, эми орус тилин биз жамандап аткан жокпуз. Орус тили биз орус тилине муктажбыз, мындай айтканда. Муктажбыз да. Ал орус тили улуу империянын тили эч качан кыргыз сүйлөбөй койсо эле соолуп калбайт, асайбайт. Кээ бир кишилер ушундай түшүнөт экен. Анан ушул биздин бере турган эле сурообуз ушу конституциялык мыйзам сиздин тармакта кандай аткарылып атат, ошону кыскача айтып берсеңиз. Рахмат. Эми кыргыз тили биздин эне тилибиз, биздин мамлекеттик тилибиз. Ошон үчүн жана конституциялык мыйзам кабыл алынгандан бери биз ушул өзүбүздүн тармакта кесиптештер менен кыргыз тилинде иштей алып барышын талап кылып жатам. Себеби мыйзамдын талабы да ошондой. Кабыл алынган күчүнө кирген мыйзам биз үчүн милдеттүү түрдө болот. Анан эми мыйзамдан сырткары биздин улуттук сыймыгыбыз ушу тил да. Тил менен биз улутпуз. Анан тил жок болсо кайдан улут болмок элек. Мен ушу тил маселесине өзгөчө көп көңүл бурам. Мына жакында эмес, былтыр экен ушу Финляндияда болуп, эл аралык бир конференция болгон жерде мен кыргызча сүйлөдүм ал жердечи. Кыргызча сүйлөсөм, ошол өзбектердин котормочусу, өзбек президентинин котормочусу деп. Ошол мага жардам берейин деп. Бизде болсо котормочусу жок болуп калып, кыргыз тилиненчи. Чындыгында эле могу эл аралык конференцияларда өзү англис, орус, анан дагы бир тилдерде эле жүргүзүшөт, өздөрүнүн тилдеринде. Анан кыргыз тилибиз баягы эл аралык деңгээлде жок экен да котормочусу. Анан ошон үчүн мен ошол жерде Финляндияда туруп 100дөн ашык мамлекеттин арасында мен кыргызча сүйлөгөм. Ошондо кыргызча сүйлөсөм, ошондо ошо Америкадан келген, Европадан келген, башка мамлекеттерден келгендер абдан кызыгып, сиздердин тил абдан окулуктуу экен. Ооба, сиздердин тилди англисчеге которуп берди. Бирок сиз сүйлөп атканда ушунчалык окулуктуу болуп биз уктук, чын тилибиз менен уктук деп айтканда мен да сыймыктандым. Мага да бул жерден ушу чет өлкөлөрдөн көп кишилер келет. Дайыма мен айтып калам. Орусча айтам да, позвольте мне выступить на кыргызском, на родном языке, на языке Манаса деп айтам да. Баракелде. Анан десем баардыгы ушу жылмаюу менен, жылуу пикир менен кабыл алышат. Ошондуктан бизде ушул азыркы жогорку сотубузда бүтүндөй региондогу соттордо кыргызча алып барылат атат. Бирок кемчиликтер да жок эмес. Кээ бир учурларда ушу орусчада сүйлөй алышпайт, анан тамтаңдашып орусча сүйлөгөндө мен зээним кейип кетет. Албетте кыргыз тилинин тазалыгына да көп көңүл бурушубуз керек экен. Колдон келишинче кыргыз тилин нукура өз тилибиз менен сүйлөсөк, биз Кудай буйрса дагы алдыга кадам шилтеп өнүгөбүзгө деген ойдомун. Жакшы. Эми мына президенттик саясатта, мамлекеттик саясатта ушул багытка кетип атпайбы, биздин улуттук нарыкка. Себеби дүйнөдөгү жанагы өнүккөн мамлекеттерди албайлы, мына Японияны алалы, Кытайдын рухуна таянып, индустар өзүнүн улуттук рухуна таянып иш жүргүзүп атат. Ошон үчүн мына мыкты иш жасап атыпсыз. Сизде ушул жанагы мамлекеттик тилди пайдалануу боюнча маалымат барбы? Ошо өзүңүздүн тармагыңызда Албетте. Канча пайыз дегендей? Эми пайыз болгондо иш кагаздар уже 90дон ашык пайыз десек болот да. Кыргыз тилинде жүрүп калды. Анан ушул биздин ушул өзүбүздүн эле жогорку сотто айтып отурган болсом, албетте орус тилдүү дагы кесиптештерибиз бар. Орус тилдүү кесиптештерибиз бар. Алар болсо ушу кыргыз тилинен кыйналышат. Мен аларды айтып атам, үйрөнбөйсүңөр, окубайсыңар депчи. Биз билесиз, ушу президентибиздин, мамлекетибиздин бир чоң саясаты болду. Сот тутумунда ротация, которуу болду да. Ошондо которгондо ушул биздин борбордо иштегендердин баардыгын тең түштүккө жөнөттүк.
ошондо жөнөткөндө мына азыркы учурда орус тилдүү биздин бир кесиптешибиз бар. Кыргыз жигитке турмушка чыгып кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылып калыптыр. Демек бул дагы ротацияда жакшы жашааны деп ойлойм. Албетте кыргыз тилин баягы түшүнүшөт, бирок сүйлөй алышпайт, жаза алышпайт, ушундан кыйналып калышат. Андай бар, бирок андай орус тилдүү кесиптештерибиз аз эле санда калды. Аз эле санда калды. Анан эми кыргыз тилдүү кыргыз улутунан башка киргиз деген да пайда болуп калбадыбы? Ооба. Ошол киргиздерибиз Ошол коркунучтуу да. ошол коркунучтуу экен. Бизди да бузат экен, өздөрүн да бузат экен. Бирок алар менен чогуу иштешип атабыз, сүйлөп калышты. Анан эми дагы бир сөз, бул ушул сүйлөп жана экинчи жолу айтылып атат окшойт, сүйлөп жатканда тилибиздин тазалуулугуна, сүйлөп жаткан сөзүбүздүн тазалыгына көп бурушубуз керек экен да. Албетте сиз айткандай орус эли, орус мамлекети чоң мамлекет, орус тили дүйнөлүк тил. Анан аны дагы унутпашыбыз керек. Ошондой болсо дагы биз сүйлөгөндө конечно, пожалуйста, же болбосо жана ушул окшогон сөздөрдү аралаштырып ийбиз да. Анан колдон келсе мындан дагы арылалы. Колдон келсе орус тилинде таза сүйлөйлү, кыргыз тилин, кытай тилин жана башка тилдерди да үйрөнөлү деген эле ой, пикир, максат. Биздин Замир Мырза өзүбүздүн да кыргыздын жанагы бир оома мүнөздөрүнөн бир деп ойлойм. Мисалы үчүн улуу Кытайда жашап аткан кыргыз боордошторубуз бар да. Мен ушулар менен көп алака жазуучулар менен сүйлөшөм. Эми 200 миңдин эле тегерегинде мына Аламүйдүн районунун эле жашоочуларындай сандагы эл эмес, кичинекей эле бир кыргыздын бөлүгү. Ушулар хансу тилин кошпойт экен. Таза кыргызча сүйлөйт экен да. Мен таң калдым. Эми биз жаманбы жакшыбы 5 миллион деп коелу, таза кыргыз деп коелу. 5 миллиондой Финляндияга барып ошондой эле элбиз да, мисалы Финляндиянын 8 миллионбу ушундай. Анан оома. Жана сиз эң коркунучтуу деп ал мен киргиздерди коркунучтуу деп аткан жокмун. Ошолордун келегей тили коркунучтуу да. Жана экөөбүз белгилеп аткандай. Мынабу орус тили эмес, же кыргыз тили эмес, ортодо бир келегей тил чыкты. Анан эми сиздер ошолорду жойгон мына мен иш бөлмөңүздү көрүп алып абдан сүйүндүм. Баягы улуттук колорит өзүңүз жазасаңыз керек. Анан бизде бир жана макалдарды дагы ата бабабыз канча кылымдан бери сакталып келген ата бабаларыбыз ушул анда шос жок, оон жок, сакталып келди да. Алар эмне менен сакталып келди? Мына туура бийде тууган жок, тууганчыл бийде ыйман жок деген кашкайган макалдары, эрежелери менен сакталып келди. Туура айтасыз. Анан эми сотко айтайын дегеним ушу тууганчыл бийлик сот азайып баратабы? Ошол жагына. Эми ушул тууганчыл тууганчыл соттор ошо азайсын деп жанагы орун которуу жүргүздүк да, ротация жакшы болду деп атпайсызбы? Анан кандайдыр бир деңгээлде азайды десек болот. Азайды. Ошону мындай жылуу мамиле менен кабыл алгандар болуп атат. Но түндүктөн түштүккө баргандар үчүн мына кече жакында эле мага маалымат беришти. Абдан жакшы пикирлер айтылып атат депчи. Демек бул да жакшы. Анан эми түштүккө келгендер дагы, түштүктөн түндүккө келгендер дагы өз аракетин жүргүзүп атышат. Өзү жакшы бир кадамды, жакшы бир ой пикирлерди жаратып жатат. Анан биз ушул сотто эми Кыргыз Республикасынын атынан өкүм чечим кабыл алабыз да. Ооба. Анан ошондо юридикалык тилдер бар. Эми ал юридикалык тилдерди, дүйнөлүк тилдерди биз которо албай калат экенбиз. Анан аны кошулуп калат. Бирок көбүнчө кыргыз тилинде жазылып аткандарын көрүп атам менчи. Жакшы эле, жакшы, Кудайга шүгүр десек болот. Эми мен бир көкөйүмдөгү өзүм катуу талкуусуна катышып жүргөн бир суроо берейин. Мына Манас деп биздин өзүңүз дагы оосандыңыз, Манас рухий күчүбүз, тамырыбыз кыргыз элинин. Бул эми дүйнөдө теңдессиз. Аны аксиома катары айтсак да болот. Биз ушул Манас боюнча бузуулар жөнүндө болгондо Бүй Мариям деген китеби чыккан 14-жылы сот тарабынан ал дегенде Жумгал соту, андан кийин Нарын областык соту, анан жогорку соттон ошол дагы бекиген. Экстремисттик деп китеп деп табылган да. Азыр ошолор кайра козголуп өйдө төмөн болуп талаштар жүрүп атат. Бул ошол кездеги соттун бийлиги алмашты дейли. Алар ушундай шылтоо коет экен, бийлиги алмашты, ама кездеги чечимдер жараксыз деп. Биз ушундай эсептейбиз. Же соттун ошол чечимдери күчүндө эле калабы, калбайбы?
Эгерде биз мурдагы бийлик учурундагы соттор анан азыркы учурдагы соттор деп ошол чечимдерге баа берип баш ийбей жаткан болсо бул өзү мыйзамсыз. Себеби соттун жогорку соттун чечими угузулган күндөн тартып күчүнө кирет, ал даттанууга да жатпайт. Анан эгерде ошого карабай туруп жанагындай ойду келди сөздөрдү сүйлөп жаткан болсо, баш ийбей жаткан болсо, анда соттун чечимин аткарбагандык деп кылмыш жоопкерчилигине тартылып калат. Бул мыйзамдын талабы болуп саналат. Ошон үчүн соттун чечимдерине, мыйзамдарына баш ийгенди үйрөнүш керек. Мен да көп айтып калып атам. Туура соттордо ар кандай чечимдер болот, бирок баардыгын эле туура эмес деп кыйкырып өкүрө бергенде болбойт. Убакыт келип жетти, соттун чечимдерине баш ийгенди үйрөнүш керек. Анан сотту сөгүп, эшигин тепкилеп, анан ар кандай бир нерселерди чачып, тигиндей мындай кылган өзү туура эмес. Эгерде ошол чоң өнүккөн мамлекет Америкада, Россияда же болбосо Кытайда болсо, аларды жоопкерчилиги катуу болуп калган. Катуу болот. Катуу болмок. Анан булар баягы демократия, Америка деп сүйлөп коюшат, аны билбейт. Анан сиз айтып аткан жана блогер же болбосо бир башка бир туура эмес пикирдеги адамдар келип алып ар кандай сөздөрдү сүйлөйт. Болбосо сотторду да сыйлаш керек, урматташ керек. Себеби сот өзүнүн атынан чыгарбайт, Кыргыз Республикасынын атынан өкүм чечимдерди кабыл алышат. Рахмат. Эми ушул мыйзамга баш үй деген да барып келип эле илимге таянат экен. Ошол билимдүү болсок канчалык анан сотко, мыйзамга баш ийет экенбиз да. Анан эми рахмат. Баягы биз келген максатыбыз эле ошол сиздин көрман экениңизди билебиз. Дагы бекемдеди. Ишиңизге ийгилик, ден соолукта болуңуз. Ушул акыйкат деген жолуңуздан тайбай кыргыз уулу катары ушу эне тилибизге кызмат кылып атасыз сиз дагы. Анан биздин эл болуп сакталып калышыбыздын бирден бир өбөлгөсү эне тил. Жер, эркиндигибиз. Ошону бирге бололу, кут болсун дейм. Рахмат. Сиздерге да ийгилик кылам. Асбы көрөрман, мына азыр эле жогорку соттун төрагасы Базарбеков Замирбек мырзага кирип чыктык. Жалпы эле ушул биздин эне тилдин акыбалы былтыркы кабыл алынган конституциялык мыйзамдын негизинде мамлекет тил сот тармагында кандай пайдаланып атат, ушулар жөнүндө сөз болду. А кишинин мен ыраазы болгонум, ал көрүп да жүрөбүз, жогорку кеңеште сүйлөгөн сөздөрүнөн абдан жакшы сүйлөйт, так сүйлөйт кыргыз тилинде. Экинчиден бул киши да көп ушул сот тармагына мындай өзгөртүүлөрдү жасап атат. Биз угуп билип анан биздин бере турган сурообуз ушу мамлекет тил болчу. Тил абдан жакшы. Мына өзүнүн иш бөлмөсүнөн эле башталат экен. Бул кишиге бир мен мындай ыраазы болгонум. Мындай камералар менен келип тартып, тигиндей мындай деп билимдүү кишинин жасай турган иши ушундай болот. Биз мындай эле телефон менен эле тартабыз жөнөкөй эле. Кайсы жерге болсо кирип, ачык айкын, ачык коомдо жашап атпайбызбы? Ушундай биздин маанайды кабыл алып туруп, мамлекет тил жөнүндө абдан жакшы кызыктуу мындай ат жалында маек болду. Аны көрсөтөбүз азыр. Анан эми калгандагы ушу жогорку соттон үлгү алып, калган мекемелердин жетекчилери, министрлер, мисалы үчүн мэрге кире албайм мен көптөн беричи. Эми ушундай эле ачык мындай кабыл алышып эле жалпы мына президенттин саясаты, мамлекеттин саясаты тил болуп атпайбы, мамлекеттик тил. Анан ушундай биз өзүбүздүн жеке иш менен барбайбыз. Ушундай да үлгү алса деп ойлойм да мына бул кишиден. Аманчылык болсун, азыр дагы көрсөтөбүз кийинки берүүнү.